Салтанаттуу иш-чарага мамлекеттик өкүлдөр, тарыхчылар, окумуштуулар жана жергиликтүү тургундар катышып, мектептин жаңы аталышын расмий түрдө белгилешти. Кытай жергесинде билим өкүлдөрү ошол жактар бар, бул жерде бирок ошого Осмоналы Сыдык уулу илимге жана агартууга өмүрүн арнап, эл үчүн талыкпай эмгек кылган инсан. Ал кыйын кезеңдерге карабай өз ишине берилгендигин сактап, айкөл мүнөзү жана бекем позициясы менен айырмаланган. Ал кыргыз тарыхын жазууга алгачкылардан болуп киришип, элди билимге үндөгөн агартуу ишине өмүрүн арнаган инсан катары белгилүү. Небереси эскергендей, ал үй бүлөсүнө да, айлана чөйрөгө да өтө кеңпейил, жөнөкөй жана принципиалдуу адам болгон. Ал ар дайым адилеттүүлүктү жогору коюп, чынчылдыкты эң башкы баалуулук катары туткан. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, ар ишти ак ниет менен аткарууга умтулган мүнөзү менен урпактарынын эсинде калган. Көп конок келер эле биздикине. Дайыма эшигибиз ачык турар эле да. Анан келген кишилердин баардыгы осом деп Осмоналы деп айтчумуз. Кийин чоңоюнда туугандарга келгенде дагы баары осом деп тергеп, ушундай сый урмат менен айтышчу. Анан жалаң атам жөнүндө темалар болчу. Атамдын гана тегерегиндеги ошонун кылган иштери, ошонун жашоосундагы мен ошого сугарылып чоңойгом чынында. Балким ошол да бир тарыхчы болуп калганыма бир себеп болуп калгандыр. Тарыхчылардын айтымында, Осмоналы Сыдык уулу кыргыз тарыхнамасында алгачкы илимий негизде тарых жазууга аракет кылган агартуучулардын бири болуп саналат. Алар анын Мухтасар тарыхы Кыргызия эмгегин улуттук тарыхты системалаштырууга маанилүү кадам катары баалашат. Тарыхчылар ошондой эле анын эмгегин ошол мезгил үчүн өтө жоопкерчиликтүү жана эр жүрөк иш болгонун белгилешип, бүгүнкү тарых илиминин башатында турган инсан катары урмат менен эскеришет. Бүгүнкү күндө Осмоналы Кыдык уулун нече агыл эскериш керек болчу. Бүгүн мынтип мектепке аты берилип, эскерилип, мына ушундай иш-чаралардын болуп атканы бизди тарыхчыларды кубантат. Кочкор районунун Кызыл Дөбө айылындагы мектепке Осмоналы Сыдык уулунун ысымынын ыйгарылышы тарыхый адилеттиктин калыбына келиши жана улуу агартуучунун эмгегине берилген урмат катары бааланууда. Бул чечим аркылуу анын кыргыз тарыхына кошкон салымы, илимий мурасы жана агартуу багытындагы эмгеги жаңы муунга жеткирилип, эл эсинде түбөлүк сакталаары белгиленди. Айнура Жанышева, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Нарын облусу.